Ар бирибиз балдарыбызды тарбиялап жатканда өзүбүз үчүн эле эмес, өлкө үчүн да кызмат кылып атканыбызды ар бирибиз сезүүгө тийишпиз. Ата-энелик сүйүүнүн 3 түрү бар экен. Биринчи сүрөттү карасаңыздар, ата-энеси экөө баласынын алдына чөгөлөп эле жерге жатып калышты. Сенин бул жашоодо бар экендигиңе мен кандай бактылуумун, сенин алдыңда биз баарыбыз милдетибиз. Экинчисин карасаңыздар, кызын жемелеп урушуп атканды көрүп атасыздар. Үчүнчүсүндө акча санап берип аткан ата-энени көрүп атасыздар. Сүйүү назары деген эмне бул? Баланын ар бир кадамы ата-энеде суктануу жана назиктикти жараткан сүйүү дейт. Экинчиси сүйүү деспот. Баланын ар бир кадамын сыңгалат, жемелейт, ошону көрсөткөн сүйүү болуп эсептелинет. Үчүнчүсү сүйүү куну. Бала үчүн материалдык чыгымдарга гана келген сүйүү деп эсептелинет экен. Башкача айтканда, сүйүү назар дегенде ата-эненин балага болгон эң бир кейиштүү мамилеси бул акылга сыйбаган сүйүү. Эмнени түшүндүрөт? Баланын ар бир кадамы эмнеге алып келерин ойлонбой эле ата-эне кубана берет экен. Баланын жарык дүйнөдө бар экендигин эле кубануу менен жашаган ата-энелер дейт. Бул аябай ошо кейиштүү мамиле деп эсептелинет экен. Балага болгон сүйүү чексиз, эне атанын сүйүүсү чексиз. А бирок ошону дагы өзүнүн орду менен, анын өзүнүн чени менен болушу керек экен. Кийинки сүйүү деспот. Бул дагы сүйүү экен. Бул дагы ата-эненин бир сүйүүсү экен. Ата-эне баласын дайыма жемелеп, мунун баарын алар аны сүйгөндүктөн, жанага жакшылык каалашкандыктан гана жасап жаткандыктарын кайталап айтып турушат. Силер күндө келип айтасыңар, сени окутам деп эртелең кечке иштеп жатам. Акчанын баарын сага төлөп салдым. Эчтеке кийим кийбей, ичпей сага төлөп атам. Сен эми ушул окууңду окубасаң болбойт дей берсеңер, ал аягында өзүн майда чүйдөсүнө чейин өзүн эле сындап, өзүнүн жасаган ишине канааттанбай, тынымсыз кыжаалат боло берет экен. Бердикпи, милдет кылбашыбыз керек экен. Билесиздерби, балдарга акча, материалдык байлыктан сиздердин мээримиңиздер керек. Бардык нерсени акча менен ченебешибиз керек. Демек, баланы дагы бардык эле учурда акча менен сатып алам деген ойдо болбошубуз керек. Бир нерсе эсиктен чыгарбаш керек экен. Менин мисалы үчүн жеке жашоомдогу кайгым эч кимге тиешеси болбош керек. Мен үйдөгү кайгымды алып келип силердин маңдайыңарга келип кабагымды бүркөп, кагынып силкинбешим керек. Анткени силер ага күнөөлүү эмессиңер да. Ошол сыяктуу эле ар бирибиздин жеке жашообуздагы мамилебизди балдарыбызга да, айланабыздагыларга да бербешибиз керек. Күнүнө негизи норма боюнча 4 жолу кучакташ керек экен. Сиздер канча жолу кучактайсыңар балдарыңарды? Чындап оруңарга. Ашып кетсе эртең менен анан кечинде болушу мүмкүн. Көрүңөр, 4 жолу бул норма экен. 12 жолу кучактап баланы сыйлоо, демек бул нормалдуу өсүшүнө шарт түзөт экен. Келиңиздер 12 жолу кучактайлы. Бул жерде 2 сүрөттү карасаңыздар, бирөөсү психологдор салыштырып атат. Совет доорундагы тарбияланган бала менен азыркынын сүрөттөн эмне айырма байкап атасыңар? Үстүндөгүдө улуу адам болсо да кабагы бүркөлгөн, ал наалып атат кадимкидей эле. Сиздин балаңыз мага каяш айтты деп энесине кайрылды дейт. Анан энеси ошол замат баласына айтып атат. Адамдарга орой жооп бергенге болбойт балам деп энеси айтат экен дейт. Акыркысы психологдор азыркы менен салыштырып атышат. Азыркыны карасаңыздар, ал эмес чоң эле дагы каардуу. Сиздин балаңыз мага каяш айтты деп айтса, энесинин жообу дейт. Балам башкалардын орой сүйлөгөн, балама башкалардын орой сүйлөгөн жакпайт деп кайра баласына болушуп атат дейт. Энеси болуш жактын кызы ыйлак деген болуп атат азыр. Билинбеген менен өзүңүздөргө ар бириңер балдарыңар айдай көрүнүп атат. Бирок ошо билинбей эле ушул тарбияда кемчиликтер кетип баратат экен да. Ата-эне эч качан баласына суроо бергенде, классыңдагы эң тентек ким? Классыңда эң начар баа алган ким деген суроону бербегиле дейт. Эч качан. Анан 3-чү суроо, сенин досторуң ким дегенди суроо бербегиле дейт. Балдар дос деп аябай жакын санашат. Булар кичинекей да, жан дүйнөсү таптаза. Анан бир күнү досу менен конфликт болуп кетсе, булар стресс болот кадимкидей. Ыйлап, ошого кайгырып, ушул менин досум менен ойнобой калды, менен. Ошондуктан ушул дос деген сөзгө да акырын мындай балдарга өтө мындай аяр мамиле кылып үйрөткүлө дейт. Класстын сүрөтүн алгыла дейт, класс менен түшкөн сүрөттү. Анан ошонун арасынан балаңардан же кызыңардан сурайт экенсиңер, кызым же балам, уулум, жардам керек болсо сен ушул балдардын ичинен кимисине кайрыласың десе, ошол досун көрсөтөт дейт. Бирок дос деген сөздү айтпай эле ушинтип билип алсаңар болот экен. Жардам керек болсо кайрыла турган адамы ким болду экен деп. Ким менен ойноо сен үчүн кызыктуу болот десе, демек анын мүнөзү, кылганы жаккан баланы көрсөтөт дейт. Мына ушул сыяктуу суроолор менен балдарыңардын жашоосуна кичине аралашсаңыздар болот дейт.